Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү журналист, жазуучу Байма Сутенованын өткөн бир окуя аңгемеси. Раматтылык эжемди эстеген сайын мен бала чакта өткөн бир окуя эске түшөт. Атамдын эжеси болгондуктан биз чоң эже деп атачубуз. Өзү дагы балпайган сөөктүү киши. Анча-мынчаны жактыра бербеген, аз сүйлөп, эртели кеч көп кыймылдачу. Бирок биз жактагы чоң энелер эжемдин жеңелери, эжемди атынан айтышпай, манап кыз деп тергешчү. Мен эжемдин манаптыгын байкабасам дагы, жашы улгайып калганына карабай боюн түзөп, салабаттуу жүргөнүн байкачуумун. Ошондуктанбы күйкөдөй түйтөйгөн сары жездеме, балалык кызганыч сезим менен көп ыра көрө берчү эмес элем. Өзүнүн келиндери да алдынан кыя өтпөй, ал тургай атам баштап биз дагы эжемен сестенчүбүз. Канчалык ичим элжиреп, жанына барып алдына отуруп эркелегим келсе да, билинер билинбес түйшүлгөн кабагынан чоочулап урушат го деп жакын жолой алчу эмесмин. Мен корккудай деле эжемин урушканын көргөн жокмун. Атам менен өзүнүн улуу уулун акылдуу киши болгула деп жемелегени болбосо, негедир ичкиликке чишкен кишини көрсө, ит атайы тутула турган. Бул окуяда арактын айынан болгон. Ар бир айылдын жакшысы жана жаманы болот окшобойбу. Биздин айылдан чоң окумуштуулар, жазгычтар чыкса дагы, айыл ичи көпчүлүк учурда аларды эскербестен, кийинки кездерде ар кимисин бүшүркөткөн бир адам жөнүндө көбүрөөк кеп кылышты. Аял болуп туруп, арактын артынан кетип, кошуна колон гана эмес, бүт айылдын тынчын алды. Өзүнүн аты Чыймыттай, аны көпчүлүк Сакадай деп атап калышты. Ага теңелүүгө айылдан эркектер да табылбады. Чыймыттайдын ар бир кезексиз койгон комедиясын уккандар, айылга мейманчылап келгендер баш чайкап кейип, же болбосо боорлору ката күлүшчү, бирок көзүнө көрүнө күлүшө албады. Чыймыттайды көкөлөткөн анын кызма табалы. Бүт айылга жарык берүүчү трансформатор анын үйүнүн түбүндө. Укмуштуу кишиге дагы укмуштуу кесип, Чыймыттай электрик монтер. Каарына калдың дегиче сенин үйүң жактагы линиянын жарыгы күйбөй. Той болобу, уяттуу кишилерди үйүңө чакырасыңбы? Алдын ала Чыймыттайды сыйла, тойлот, кээде жанга батаарлык сөздөр чыгып, кыжырлары келсе дагы негедир айылдаштар Чыймыттайды ана тыйылат, мына тыйылат деген ой менен жогору жака кабарлашпады, намыс кылышты. Менин апам иштүү киши эле, шырдак, туш кийиз, оюу болгондо айылдагылар апама келише турган көтөрүнүп, ошондуктан биздин жүктө тизилген жууркан төшөккө караганда шырдак менен ала кийиз көбүрөөк жыйылып турчу. Чыймыттай дагы апамдын уздугун унутпай, бир күнү көчөдөн жолугуп шырдак жасап берүүсүн сураныптыр. Чыймыттай бурдап өтпөгөн айылда саналуу гана үйлөр бар эле. Алардын бири биздин үй. Арадан көп өтпөй, уй бадаадан келип, эл жаңыдан кечки тамагына отурар мезгилде үйгө Чыймыттай менен күйөөсү, тамтың басып калган кызы кирип келишти. Колдорунда капшыты чыккан чоң кара сумка. Буга бала мен эмес, атам апам дагы катуу таң калышты. Конок камы болуп, кой сойбосок дагы үйдөгү сакталуу эттен салдык. Дасторкон үстү да кур эмес. Бир-эки чыны чай ичилген соң, Чыймыттай кадимкисинен башкача кыймылдап, башкача сөз баштады. Мурун кийин катыш болбогон соң, биздин көтөрүнүп келишибизди эрөөн көрбөгүлө. Катыш болбосок деле, буюрса мындан ары катыш болорбуз. Мына бул эле жаман кыз уз болсун, айнаш энесиндей зымга тарткандай сыңгыраган киши болсо деген ойдо ушул жаманыбыздын кулагын көзөтөлү деп келдик, деди. Кыргызда кулагын көзөткөндө жакшы катыш болуп, кулагын көзөгөн жак наристеге тай, торпок энчилейт эмеспи? Менин чоң энемдин оюна нелер келип, нелер кетти. Айтор бир саамга жалдырай түшүштү. Чыймыттайдын күйөөсү муун жүүнү, бошураак, маңыз киши эле. Аялынын сөзүн угуп, башын ийке отура берди. Менин көзүм чоң кара сумкада. Чыймыттай сумкасын ачып, атама шым костюм, апама көйнөк,
Мага бир сыйра сырткы кийим, бала деген бала да, жаңы кийим кийип оромпой тепкеним менен койга түгүн баласы мынча бетине кармап келген соң кой сойбосок болбойт деп үйдөгүлөрдүн күңкүлдөп жатышкандарында кулагым чалууда. Бирок Чыймыттай кой сойдурбады. Жаңы ийне ала келген экен, кызын апам экөөлөп кармап туруп кулагын көзөп кызыл жип өткөрүп коюшту. Кызы болсо ооруганын сезбегендей колундагы момпосу менен алек, же апамдын колу ошондой эле жеңилби. Дастурконду тегеректей отурушканда Чыймыттай кызына сүйлөмүш болуп: "Эми Айнаш энекең кызына кандай шырдагын берер экен? Атаң машинесине түшүрүп бизди кайда алып барар экен?" деди. Апам чоочуп кеткени менен билгизбей эле тим болду. Атам Чыймыттайдын күйөөсү менен тынбай ичип жатып, аябай кызуу болуп калган экен, мени өзүнө тартып, үксөйгөн чачыман сылагылады. "Мейли, каалаганыңды ал. Кызың менин кызыма сиңди болсун, жалгызыма жөлөк болсун. Шырдак, машина ушул жаман кыздардан айлансын", деди опурулуп. Алар эртеси түшкө чейин конок болушту. Түш ченде гана жүктөгү кооз, чоң шырдактын бирин алып, атамдын машинесине отурушуп үйлөрүнө кетишти. Эртеси чоң эжекемдикине желе жортуп жөнөдүм. Үйгө түнөгөнү гана келбесем, көпчүлүк убакта көчөдө эле жүрө берелем. Мени көрүп эле эжем ачууланды. Кудай аткыры. Шырдагыңар ошондой эле көп болуп жатса, көрүнгөн аракечке таратпай, менин төрүмө бирди салып коюшсунчу. Жаман кишинин жандаганы дагы жаман болот деп хайкырып кое берди. Көп сүйлөдү. Мен башымды жерден албай тура бердим. Кебетеме боору оорудубу, кайра үйүнө жетелеп кирип, жаңы тартылган каймактан алдыма коюп, Чыймыттайлар эмне алып келишкенин, атамдар эмне кылып сыйлашканын сурады. Мен чып-чыргасын коротпой айтып бердим. "Шырдактан да сатып алган турбайбы силерден? Ой, кечетен бери эле шырдакты жая салып коюп, өткөн кеткенди чакырып, арак берип эле тойлоп жатат, чакырарын чакырып алып, сен иниңден шырдак ала албай жүрөсүң. Мен барсам эле катыш бололу деп шырдагын машинасына салып, карыш турган жерге жөө бастырбай жеткирип койду деп мени шылдың кылат. Бутум ооруп өлгөнү жатсам, бул басып келбейт дагы, аракештер менен көңүл жакын болот." Эжем өз алдынча сүйлөнүп атама ачууланды. Анан мага кайрылып: "Шашпай курсагыңды тойгуз дагы кечинде бададан ойду тосуп кел. Бутум бастырбайт, болбосо өзүм эле барат элем", деди. Жездем неберелерин алып уулуна жайлоого кеткен. Ошондуктан эжем үйдө жалгыз эле. Курсак тойгон соң колума кичине жыгач тырмоок карматып, өзү дагы айрала огороддо чабылган бедени жыйнай баштады. Ойлоп коем, бутум бастырбайт дейт дагы, анан чөп жыйнап жатат деп. Анда кайдан билейин, жатып калмайынча оокат деп адамдын тырмалай беришин. Чыймыттайдын үйү эжемдин огородунун аягында болгондуктан алардыкы тараптан кыйкырык ызы-чуу угулууда. Бул эмнеси дегендей мен эжеме карасам, оюмду түшүнгөндөй: балам, арак болбосо Чыймыттай дурус эле киши" деп койду. Алардын урушу мага ушунчалык кызык болгондуктан чуркап барып кашаага чыгып карагым келип, эжемин коркконуман эле араң турам. Биз чөп жыйнап ортолоп калганда алба-далбасы түшүп Чыймыттай келди. Жоолук желкесинде мени көрө коюп, калпкаткырып бетимен шалпылдатып өпкөндө жеген каймагым оозуман чыгып кете жаздады. Аны айтты, муну айтты. Эжем болсо келдиңби деп да койгон жок. "Инимдин мага шырдак бергенин көрө албайсың? Нечен жылдан бери уул келиниң кой артында. Жыргаткан кийизиң жок дейби", деди ал. Көп сөзүнө түшүнбөсөм да Чыймыттайдан жаман жададым. Эжем болсо сол кетпейт, чөбүн жыйноодо. Бир аз сестенсе дагы элдин баарын жалтантып көнгөн Чыймыттай эжемдин жанына барып жеңден тартты. "Капырай жеңе, сен эмне сүйүңкүрөбөйсүң? Качантан бери унчукпас болуп калгансың? Койчу Чыймыттай, деги эле сенден жакшы киши жок, бара кой эс ал", деп колундагы айрысын уулак таштап эжем үйдү көздөй басты. Тырмоокту сүйрөй мен артында. Жоолугун оңдоп салынып, Чыймыттай да калбады. "Сен жеңе, мени жеңил тутпа,
жатып эс ал дегидей, мен эмне мас белем? Ушинтип керейгениңен жаш кезиңде үй кайтарып, абам болсо кырманда кыз келиндер менен ойноп жүрчү турбайбы деди. Хок, Кудайдын каары. Эмне деп жатат? Жаш баланын көзүнчө деп эжем чоочуп кетти. Менин көзүмдү карап, эжемдин жалтайлаганынан улам чыймыттай күчөдү. Улам бирөөнүн оозун карап мен ортодо. Кудайдын каарына калганың үчүн алдагынтип бутуң челек болуп тултуюп шишик басып отурасың. Ары жок, кишиге айла жок. Убагында салбар болгону менен иши жок. Анан жаш бала деп коет. Чыймыттай тилин чайнап эжемди туурады. Эжем сол кетпеген эжем. Бир аттап менин колумдагы тырмоокты алып Чыймыттайды басып алды. Эмне болуп кеткенине башым жетпей, көөдөндөгү кичинекей жүрөгүм гана тынч албай дүкүлдөп жатты. Эч кимге жалынбаган Чыймыттайдын үнү жалынычтуу чыкты. Жеңе, балдарыңдын күнүн көргүр. Болду кокуй. Өлтүрдүң жеңеке. Дегеле ушундан келгенди көрдүм дедиби, эжем экиге бөлүнгөн тырмооктун сап жагын оңдоно кармап. Өлүп кет. Кудайдын каары. Бүтүндөй жайылманын маңдайына бүткөн жалгыз болсоң дагы, эл журттан, балдарыңдан уялсаң боло. Өзүнүн кылыгын билбейт дагы, элдин картын чукуйт жаман арам. Дагы бир жолу тырмооктун сабы менен желкесине жаза-буза тийген Чыймыттай ордунан туруп, кеп сөзгө келбей улам артын карап коюп, үйүн көздөй жөнөдү. Эжемдин ачуусун мен ошондо биринчи көрдүм. Өзүнчө сүйлөшүп, тырмооктун сабын алыс ыргытып жиберип, үй жака каалгый басты. Жанатан бери далдуу улунуп, Чыймыттай менен эжемдин кылыктарына кызыкка батышкан кошуналар аркылуу эртеси эле бүт жайылма айылына бул окуя дүң этти. Акылына келдиби, элдин кебинен уялдыбы, ошол бойдон Чыймыттайдын табышы чыкпады. Ал окуяга бирден бир мен күбө болгондуктан бир топко сыймыктанып жүрдүм. Азыр Чыймыттайды көргөн сайын эжемди эстейм. Мен ошол бойдон экинчи көрбөгөн ачуусу келгендеги портрети көз алдыма тартылат. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Байма Сутенованын «Өткөн бир окуя» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.